Экс-депутат Улукбек Кочкоров эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине көрсөтүлдү. Бул тууралуу Калыс медиага Ак үйдөгү ишенимдүү булак билдирди. Кочкоровду бул кызматка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев көрсөткөнү айтылды. Анын талапкерлигин кароо сунушу Жогорку кеңештин тиешелүү комитеттерине келип түштү. Улукбек Кочкоров азыр 44 жашта. Жогорку кеңештин 5-чакырылышында депутат болгон. Эскерте кетсек, мурдагы эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Талайгүл Исакунова чет мамлекеттерге болгон сапар учурунда дипломатиялык паспортту жеке кызыкчылык үчүн колдонгонун, премьер-министрдин уруксаты жок сапарга чыкканын башкы прокуратура тастыктаган. Президент Исакунованы 11-октябрда жумуштан алган. Буга чейин министрлик кызматка 3 талапкердин сунушталып жатканын кабарлаган. Алар мурда министрликти жетектеп кеткен. Кудайберген Базарбаев, миграциялык кызматтын чет элдик жарандар менен иштөө бөлүмүнүн баш кадиси Бакыт Кудайбердиев жана Каржы министрлигинин экономика тармагындагы чыгашаларды пландоо башкармалыгынын жетекчиси Кыял Мукашев. Жогорку кеңеш акыркысын колдоп жатканы айтылган эле. Булак Калыс медиа.